Азат кежи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бул хадисти бизге жеткизет. Айша энебиз мындай дейт: "Ламма раайту минан наби саллаллаху алейхи ва саллам тибан нафс." Пайгамбардын bir күн кубанычта отурганын, көңүлүн өтө жакшы экенин көргөн кезде убакыттан пайдаланып пайгамбардын көңүлү өтө жакшы экен, кубанып отурат. Убакыттан пайдаланып култу айттым: "Уд'уллаха ли", мага бир дуа кылың о Аллахтын элчиси деп пайгамбардан өмүр жолдошу Айша энебиз дуа талап кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дуа кылып: "Аллахумма гфир ли Айша ма тaqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar." Аллахым Айшанын өткөн күнөөлөрүн кечиргин, келечек күнөөдөн сактагын. Айша энебиз өтө кубанды. Айша энебиз кубанып пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мүрүнө башын коюп кубанып жаткан кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: Айша, менин дуам сени ушунча кубанттыбы, сүйүндүрдүбү?" деди. "О Аллахтын элчиси, кантип сүйүнбөйүн, кантип кубанбайын? Сиз Аллах Тааладан менин өткөн күнөөлөрүмдүн кечирилүүсүнү жана келечек күнөөдөн сактоосун сурадыңыз. Албетте кубанам" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Айша энебизге карап мындай деди: "Валлахи иннаха ла да'вати ли уммати фи кулли салати." Айша, Аллахтын барлыгына бирлигине касам ичем, качан намаз окусам үммөтүмө ушул дуаны кылам деди. Ар намаз окуганда мен үммөтүм үчүн кылган дуам ушул деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сиз менен биз үчүн, үммөт үчүн дайым намаз окуганда Аллахым үммөтүмдүн өткөн күнөөлөрүн кечиргин, келечек күнөөлөрүн кечиргин деп дуа кылчу экен. Сахих хадис. Кандай үммөт үчүн мейримдүү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам.